Облуста балдар өлүмүнүн көрсөткүчү 2021 жылга аз болгон менен айрым район шаарларда көп катталган. Балдардын өлүмү Аксыр районунда 11ге көп болуп, балдар өлүмүнүн көрсөткүчү 16,8%. Токтогул районунда 3кө көп болуп, балдар өлүмүнүн көрсөткүчү 10,8%. Ташкөмүр шаарында 4кө көп болуп, балдар өлүмүнүн көрсөткүчү 8,5%ды түзгөн. Сиздерде ымыркайдын өлүмү боюнча негизинен биз область боюнча ымыркайдын өлүмү боюнча биз азайттык. Былтыркы салыштырмалуу быйыл аз, бирок өкүнүчтүүсү мына сиздин районуңузда 11 балага көбөйүп кетип атат да. Бул боюнча биз тактадык. Туура былтыркыга салыштырмалуу 11 бала ымыркайга былтыр 30 болсо азыр көрсөткүч боюнча 41 болгон. Мунун ичинен 9-у ички жана сырткы миграцияга чыгып кеткен эмелер учетко туруп, мына ошол жактан Жалал Абадтан, Бишкектен, Оштон төрөлгөндөр да. Анан немеси бизге келип калат экен. Бир 6 бала бар, бул тубаса неме менен төрөлгөн. Бул боюнча биз да райондук коллегияда бир сыйра карадык. Быйылкы жылы көрсөткүчтү азайтууга аракет кылабыз. Бул боюнча сиздин ошол медицина кызматкерлери, үй бүлөлүк дарыгерлер иштебей атабы? Туура түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй атабы? Бул 11 бала деген өтө чоң көрсөткүч да бул. Эми соц орун басарыңыз социалдык маселелерден жумуштан бошоду. Бирок сиз көзөмөлгө алышыңыз керек бул боюнча. 11 бала деген бул чоң, бул мындай болбош керек мындай. Жарайт, азайтабыз. Балдардын өлүмүнүн себептери төмөндөгүдөй болду. Перинаталдык себептерден 217 бала, дем алуу органдарынан 72 бала, туубаса кемтик оорулууларынан 44 бала, жугуштуу оорулардан 23 бала, башка себептерден 26. Ошол эне менен баланын ден соолугу бул аябай мындай тыгыз байланышканда. Ошол 9 ай бою кош бойлуу учурунда канчалык деңгээлде ошо ойрбу менен оорубастан, ошол жанагы тамак ашын туура тамактанып, керектүү эми мындай баягы мындай элге жалпак тил менен айтканда, бала ошол жерде түйүлдүк пайда болгондо, ошо түйүлдүк өсүп атканда биз баягы үй кургандай эле болот да. Ошол жанагы терезе сатып алыш керек, тиги кыш сатып алыш керек, цемент сатып алыш керек, жыгач, ушундай нерселер. Ошо балага дагы ошондой нерселер талап кылат. Балага дагы ошондой бир организмге керектүү өсүшүнө, ошондой бир микроэлементтер, витаминдер, мына ошол нерселерге бай тамактарды жеш керек да. Бул кырдаалда ар кандай себептер айтылат. Анын дагы бир жагдайы ак халатчандардын өзүнүн берген антына турбай мыйзамсыз аракеттерге барып жатышы. УКМК тарабынан коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын натыйжасында Аксай райондук жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмүндө калыптанган паракорчулук жана опузалап акча талап кылуу фактылары аныкталды. Тактап айтканда, УКМКнын Жалал Абад областы боюнча башкы башкармалыгына ДСМ аттуу жаран кайрылып, Аксай райондук жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмүнүн 1983-жылы туулган акушер-гинекологу опузалап акча талап кылып жаткандыгына байланыштуу мыйзам чегинде чара көрүлүшүн суранган. Ыкчам тергөө иш-аракеттеринин негизинде 2023-жылдын 2-февраль күнү өзүнүн иш бөлмөсүндө талап кылган акчаны алып жаткан учурунда кармалды. Аксы районундагы ушу акушер-гинеколог врачыбыз ошол жанагы акча талап кылып, ошол колго түшкөнү бардык жака таркалып, бардык жака кетиптир. Өкүнүчтүү, чындыгында аябай өкүнүчтүү. Анан ошон үчүн биздин министрибиз ошол тиги ар бир келген бейтаптан мүмкүн болушунча ошол больницаларга жатып аткандар, кайрылгандар, ошолорго мүмкүн болушунча жеткиликтүү кылып, жанагындай чоң шрифт менен адамдын көзү жете турган кылып, бою жете турган кылып, ошондой жерлерге ошол кайсыл мекемеге кирсе, ошол мекемеде эмне кандай кызмат көрсөтүлөт. Ошо кызматтар бекерби, бекер эмеспи? Эгер бекер эмес болсо канча сом? Мына ошолордун бардыгын тең көрүнүктүү жерлерге илип. Албетте, балдардын өлүмүнө бул негизги себеп деп айтууга болбос.
Энелердин учурунда өз ден соолугуна карабаганы, аз кандуулук, түйүлдүктүн туура эмес өртүшү сыңдуу. Караколдо жайгашкан облустук бириккен оорукананын төрөт бөлүмүндө 2023 жылдын январ айында чарчап калган 6 ымыркайдын өлүмдөрүн текшерүүдө жөнөкөй санитардык талаптардын жана гигиеналык эрежелердин сакталбагандыгын көрсөттү. Ошондуктан бул маселеде өзгөчө кылдаттык мамиле талап кылуу тапшырмасы өкмөттөн берилди. Тагайбек Акматов, Байман Тургуналиев, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.